өлкөнүн келечеги коомдук фондунда ментор болуп иштейм. Талас боюнча жаштарга тренинг өтүп, аларга туура багыт берип, кандай кесипти тандаса болот, канткенде адашпай жашаса болот, туура кесип тандоо боюнча. Андан тышкары ошо мектептеги окуучуларга жанагы рекетизм боюнча алып жүргөн балдарды чогултуп, тренинг өтүп, аларды туура нукка буруп, алар менен ошо 2 жыл мурун дагы «Свобода, равенство, братство» деген проект алганбыз. Ошонун алкагында 5 менен 6 мектептен балдарын алып, аларды окутуп, азыркы учурга чейин алар менен байланыш түз. Неформальный тренер болгум келет, официалдуу тренер болуш мен үчүн өтө деле кызык эмес. Тренинг боюнча мага аябай жагат атат, себеп дегенде бул өтө олуттуу проблема болуп кетти. Аялдардын укуктары зордук зомбулук үй бүлөдөгү болгон, биздин кичинекей балдар зомбулукка кабылып атканы. Азыркы учурда мен ушул тренингде түшүндүм. Мен эгерде жакшылап аракет кыла турган болсок, бул эмеден алган закондорубузду ушундай токтомдор бар экенин баардыгын окуп чыгып туруп, анан кийин деги эле бир аялдын же болбосо кичинекей баланын укугун коргой турган болсок, мен үчүн ошол жетишкендик деп ойлойм.